Ушул айыл, ушул чаңдуу көчө, асман тиреген тоолор, баары Салижан агайдын балалыгын катып жүргөн тирүү көөлөр. Мына бул теректер Салижан Жигитовду эстеткен теректер. Бул теректер анын кайгысында, өксүгүндө чогуу көргөн теректер. Көлдүк айылында жарык дүйнөгө келген кичинекей баланын чыгармачылык жолу дал ушул жерде, теректердин шуулдаганы астында башталган. Салижан Жигитов үчүн дүйнө ушул айылдан башталып, ааламга ушул жерден жол тарткан. Качырып уйку кушун шушу этет, көңүлдүн шушу этет тынчын алып. Терегим шуулдаба, теректерим эсиме шуулдасаң келет менин, өчүңкү өткөн күндүн элестери, өкүттү өмүрүмдүн белестери. Шуулдаба, терегим, теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин. Туулган жерди сагынып келгенде, туулган үйүңдү көрүп, туулган жериңди көрүп, кичине сагынычың тарайт да. Ал кишинин жанагы үйү, тереги бүт ушу көчкүн астында калган да. Анан ошол себептен ал кишинин баягы кушалыгы эки эсе болуп атпайбы? Элегияны ал киши 10 жыл жазган экен. 10 жыл кайра жазып бериптир. Аман Токтогулов кайра редакциялай бериптир. Анан ошентип барып анан жаралган ырлар экен да. Анан эми бир эле ыр менен поэзияда калса болот. Менимче Салижан Жигитов ошол бир эле ыры менен кыргыз поэзиясында калат деп айтса болот да. Албетте башка жакшы ырлар деле көп, бирок элегиянын деңгээлине чыккандары аз, чынын айтканда. Ошол элегия деп айтып калбадыңызбы агай? Ошол элегия ыры бул агайдын эрте жетим калган арманыбы же ошол оор тагдырдан коргоп калган күчпү? Эми ал киши өзү айткандай, ар бир кишинин жашоосу бул трагедия экен дейт. Туулгандан баштап эле ошо өзүнүн айткандары бар. Ансарындай бул кишинин тагдыры дагы оор болду да. Адегенде энесинен айрылып, анан атасынан айрылып, кийинчерээк жандай жакшы көргөн агасынан айрылып, ошолордун баардыгы бул кишинин поэзиясына бир аябай муң түшүргөн да. Ал киши өзү мындай жүргөндө шатыра шатман түшүп, элдин баарын күлдүрүп жүрчү, бирок ырланы окуганда таптакыр башкача бир акын чыкчу да. Аңгыча апам өлүп, атам оруп, айыкпаса оорудан каза болуп. Теректер ошондо дей шушуң эткен, жаткандай кошо кайтып созолот. Теректер ошондо дей шушуң эткен. Салижан Жигитовдун атасы Жигитова колхоздо раис болгондо айтып атпайбы, башкармада. Ал кишинин сабаты жок болгон экен. Окуганды жазганды билчү эмес экен өзү. Бирок колхоздун малын, ар бир малын өңү түсүнөн бери тааныш экен. Анан районго баягы эсеп бергени барганда жаздырып, анан бир сыйра окутуп, анан кагазды кармап алып эле айта берчү экен да, шырылдатып эле. Анан элдин баары анын кат сабаты жок экенин деле билчү эмес экен. Анан бир жолу билип калышыптыр, себеби кагазды тетирсинен карап кармап алды да, окуп атты да. Анан ошондон билип калган дейт.
Şuldasang ilagım gelet menin Şuldasang ilagım gelet menin Gelet menin Ошо чоң энебиз дагы эрте 37 жашында эле өлгөн экен. Эсиге азыр инвестиция от рака она умерла. Ошол жөнүндө апасы жөнүндө дагы аябай ыры бар. Анан бул 4 бир тууган калат экен да, менин атам чоңу болот экен. Анан случайно кандай бир кырсыктан көз жумат да, биз 4 жетим калабыз. Мен келгенде 4-класстан 5-класс өткөн бала экен. Сары чыканактай болгон, сүйлөгөн эткен тетик, жарөкер жан эле жашына. Кирген чыккан кишилерден өтө ошондо эле ошолорду кеткенден кийин бизге туура күлдүрүп айтып берчүлөр эметип. Анан сүйлөгөн сөзүнөн дагы өн тапкан чыкылдаган айттым. Тама сүйлөгөн жашыныка чыканактай сары бала эле. Кичиге жарөкер эме. Анан аларды турап деметкенде акасы менин жолдошум анан муну окутпасам болбойт. Кайнатам бул бала менен бир нерсе чыгат. Муну мен борборду окутам. Борборго окутпасам мындан бирдеге чыгат дечи экен. Салижан Жигитовдун зирек акылын, сөзгө болгон өзгөчө шыгын эрте байкаган агасы аны борбор кала Фрунзеге билим издөөгө жөнөтөт. Ошентип ал Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап, чоң жолго кадам таштайт. Эмгек жолун 1959 жылы өзгөндө мугалим болуп баштаган жаш адис, кийин Илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунда илимий кызматкер. Андан соң сектор башчысы болуп эмгектенет. Кыргыз Совет энциклопедиясында жетекчилик кызматты аркалап, Азаттык уналгысынын Бишкектеги бюросун жетектеген. Ошондой эле жогорку окуу жайла профессор болуп, Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык билимдер институтунун директору катары иш алып барган. Агайдын ушу сабак өткөндө дагы бир кызыктуу өтөт эле да. Аябай жакшы өтөт эле. Анан бир 2 жыл сабак бергенден кийин эле анан неметет эле. Берки немелерин жана айтып бердим го күлдүрүп. Ушу шоктон сок керек да. Каерде отурсам колу ушунчалык түз эле жакшынакай кылып немеге доскага жазып атканда жинне тийсек тор менен урса чак ушу жазбай пешенебизге тиет эле да. Сабакты ушу немедей мээбизге куюп койгондо өтөт эле. Анан мугалимдерде болуп мынандай неме дейп, кээ бир мугалимдерде немени сүрдөнтүп, же болбосо бир катуураак айтып тарбиялабайт эле бизди. Ошо анык педагог эле да кыскасы. Анан агай сабактарда ар дайым ушундай айтчу. Кыргыз студенттерге, ай, мына түрктөр келди, булардын тилин үйрөнгүлө, адабиятын үйрөнгүлө, маданиятын үйрөнгүлө. Силер бир туугансыңар деп. Анан Түркиядан келген студенттерге бизге болсо, ай, силер Кыргызстанга келдиңер. Бош жүрбөгүлө, мына кыргыз тилин, маданиятын, адабиятын үйрөнгүлө. Кыргыз адабиятынын жакшы акын жазуучулардын эмгектерин, чыгармаларын окугула. Силер бир туугансыңар деп бизде ар дайым ошол немеге бизди иштесин деп шыктандырган немелерге. Ооба, дүйнөлүк чоң кишилерде да үйрөнсө болот, бирок бул Пушкин, Лермонтов, Добролюбов, Белинский, Чернышевский деген окумуштуулар, акын жазуучулар, Максим Горкилер, Толстойлор, Достоевскийлер, орустарда мисалы бар, биз бүт баарыны билебиз, Чехов. Бирок орустар биздин канча жазуучубузду билет. Биздин жазуучуларыбыз да жаман эмес. Алар да Касым Тыныстановду, Сыдык Карашевди, Касыбайлы Байлиновду, Мукайлы Баевди билсе ажап эмес да. Салижан Жигитовдун
kemçiligi жоқ. Мысалы Чернышевскийден эмне айырмасы бар? Ошону көрсөтүш керек. Англистердин, неместердин, француздардын акын жазуучулары бар, туура, бирок биздики да бар. Ал коомдогу жалкоолукту, билимсиздикти ачык сындап, эч кимден коркпой сүйлөгөн. Жат көрүнүштөргө кайдыгер карабай, ар дайым өзүнүн корч пикирин билдирген. Жигитов үчүн чындык эң башкы баалуулук болчу. Ал кыргыз эли өз кемчилигин моюнга алып, өзгөрүүгө умтулушу керек деп эсептеген. Анын кыялы аң сезими жогору, жоопкерчиликтүү, күчтүү мамлекет эле. Saltımız dese, bütün patriarkal göçmenler saltımız dese. Can zamanla tuğra geldi. Misali, bir yerde özbe yol vada, Uygur yol vada, şarkısı, yoluna var koy vada, kırmızıdan söyle, etini dikmiş gerek, etini soğuş gerek. Bunları ayıldım psikolojisine, göçmenin psikolojisine. Ama şu an için de, ağada karab, yeldin saltlarından bir jakşı nemede boş gerek, Kırgızlar. Bırak alır, patriarkal feodal minözü var saltlarda. Ama jakşı saltlar, can saltlar çıkaralım desek, akıllı partiyalık çoğuluş. Misal azı toylarda alsam, partiyalık çoğuluş bile bir. Bunlar kanist olacak şimdi. Partiyalık çoğuluş деген дүниелер вариант болып қалады. Жаңы нәрсе шығарғанға фантазия жетпей жатыр. Бұл киши билимдүү киши, илимдүү киши, көз жетип турган киши тартынбай айта алат. Коркпой айта алат. Бул киши мунун жүрөктүү болгон себеби өтө билимдүү киши болчу да. Көзү жетип турчу. Көзү жетип турган кишинин көзү жетпей тургандарга кыргызча айтып коет. Каш айтып айтат деп коет го, жанын ачытып айтат. Аны ошондой жагдай бар болчу да, бул эле эч кимден тайсалдабай, коркпой, күйүп бышып айтчу да бул киши. Кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн күйүп бышып жашаган адам болчу бул киши. Мунун поэзиясы, мунун 3 поэмасы бар. Муңду баян, Ак босатка салаватыр, анан Күч дастаны деген. Үчөө тең мыкты поэма. Мисалы, акымын деп жүргөндөр күнү түнү анда санда же болбосо күнү түнү ушул поэмаларды окуса бирдемени түшүнөт. Поэзия деген кандай болуш керек, поэма деген кандай жазылыш керек экен. Анан мыктырлары бар. Бул кайсы жанрда иштебесин, аябай мыкты чыгармачылыктын үлгүсүн чыштап кетти да. Эгер мындай өзүнүн деңгээлин көтөрөм, ушул турмуш жөнүндө, мамлекет жөнүндө, адабият жөнүндө тереңирээк, кененирээк түшүнүк алам деген адам, аракеттенген адам, бөтөнчө жаштар ушу китептерди окуп чыкса, өзүнчө Салжан Жигитовдун университетин бүткөндөй болот. Ал эми тилекке каршы мындай таасир калтыра турган акын, жазуучу, адабиятчы бизде аз, жок десем. Бул киши аябай мыкты эмгектенген, мыкты эмгектерди калтырды. Мен бул кишинин арбагына ыраазымын. Салижан Жигитов чыгармачылык менен гана чектелбестен мамлекет жана улут үчүн чындап кызмат кылган инсан. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында ал Кыргызстандын Өзбекстандагы алгачкы элчиси болуп, жаңыдан түптөлүп жаткан дипломатиялык мамилелердин башында турган. Бул кызматта ал эки элдин ортосундагы байланышты бекемдөөгө өз салымын кошкон. Андан кийин президент Аскар Акаевдин кеңешчиси болуп, өлкөнүн коомдук жана руханий иштеринде маанилүү иш аткарган. Ороз Атымбаев ошондо тышкы иштер министри экен да. Анан ошондо Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси, ыйгарым элчиси Салжан Жигитов болчу. Анан ошол жактан Өзбекстандагы болгон экономика маселеси болобу, саясат маселеси болобу, каттарын жөнөтөт экен өзүнүн отчетторун. Тышкы иштер министерствосуна. Анан ошондо барып, баарыбызды чакырып алып берчи дейт. Мына окуп көргүлө. Элчи деген катты ушундай жазыш керек депчи. Анализди ушундай жүргүзүш керек деп.
ошол жерде профессионал элчилердин баарына үлгү болчу дейт анын жөнөткөн каттары. Анан карабайсың, бул өзү уникалдуу, миң кырдуу таланты бар адам эле да. Анан эмне Аскар Акаевич деле жакшы иштеди дегендечи. Жакшы иштеди. Анан кыргыз экенбиз, жагдай ушундай экен. Анан кийин жүрүп отуруп ал киши Салжан экенин ойлогондой ойго иштебей калды окшойт. Анан Салжан эке да кичине канааттанбай калды окшойт. Анан кеңешчилик иштен кетип калбады. Өзү күлдүрүп айтып калчу, мен ал далай эле кеңеш сөздөрүмү айтып атам, бирок алтын кошуп берсем да өтпөй калды окшойт ал сөздөрүм депчи. Себеби булардын көз карашы ажырап калды. Салжан эке таза, мыкты, алдыга кеткен, демократиялык мамлекетти күтөлү, куралы, ичкен жегендерге жол бербейли. Ушундай кезде аябай бала кезинде Кыргызстан жакшы торолтолу, жакшы өнүктүрүп өстүрөлү деп ойлогон да. Анан ошол тилегине жетпей калды да менин оюмда. Ошон үчүн ал иштен да кетип калды. Анан өзүнүн чыгармачылык ишине эле кирип кетти кайра. Салижан Жигитовдун көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак, бирок 70 жаш курагында дүйнө салды. Бул кыргыз эли жана адабияты үчүн оор жоготуу болду. Салижан Жигитовдун артында анын өмүрүн улаган муун неберелери, уулу Акбар, кызы Салима. Тилекке каршы экөө тең бүгүн арабызда жок. Бирок токум уланууда. Акбардын артында 3 кыз, 1 уулу бар. Неберелеринин арасында Алима чоң атасын тартып, чыгармачылыкка, ыр жазууга жакын. Анын ысымы, анын дүйнөсү ушул муун аркылуу жашап келет. Вот когда я пришла в семью Салиджана Джигитова, для меня было самым удивительным был его кабинет, библиотека, книги до потолка. Он читал, вот его стол, мы его сохранили, его стол, на котором он писал, это все. В то время для меня это было как-то то, что человек знает так много языков, и сам писатель, сам такой разносторонний. И еще такая деталь была в ведении домашнего хозяйства. Салиджан Джигитович, как он увидит какую-нибудь книгу, обязательно купит что-нибудь, любое, литературное, что-то по домашнему хозяйству. Он всегда покупал книги. Весь дом был в книгах. Обязательно покупал газеты, читал. И даже шутили, что как бы почти какую-то часть своей зарплаты, семейный бюджет, он тратил только на книги. Я Джигитова Алима, старшая внучка Джигитова Салиджана. Я хотела сказать, что Чон-ата, он был таким человеком, который сочетал в себе острый ум, глубину мысли, феноменальное чувство юмора, простоту, искренность и честность. Он умел смотреть на мир мудро и иронично, и при этом он никогда не стремился к пафосу. Он очень всегда поддерживал любое обучение, любое образование, любое стремление к изучению нового. Всегда поддерживал всех родственников, меня в том числе. Он хотел, чтобы я изучала все языки мира, чтобы всегда все развивались. Он очень это любил. Благодаря ему я люблю чтение, обожаю книги с детства, благодаря его примеру. Парга